Ала тола берүүсү төз эфирлерибизди улантат. Кызматта Каныкей Бозгунова, амансыздарбы. Президент Садыр Жапаров 4-чү элдик курултайды өткөрүү тууралуу жарлыгына өзгөртүү киргизди. Агалай курултай буга чейин белгиленгенде 22 декабрда эмес, 25 декабрда өтөт. Ага 700 делегат катышат. Элдик курултай жалпы улуттук диалогтун Кыргызстан элинин бардык улуттарын жана этностук топторун жарандык коомду бириктирүүнүн, мамлекеттин ички жана тышкы саясат боюнча чечимдерди кабыл алууда кызыкчылыктардын тең салмактуулугун камсыздоонун жаңы коомдук саясий аянтчасына айланды. Улуттук улуу жыйын деп аталган элдик курултайдын өлкөнүн турмушундагы өнүгүүсүндөгү орду, таасири тууралуу дагы бир ирет сүйлөшүү үчүн студиябызга 4-чү элдик курултайды өткөрүү, делегаттарды шайлоо жана координациялоо боюнча уюштуруу комитетинин мүчөсү, президенттин кеңешчиси Абыкеев Чолпонбек агайды чакырганбыз. Чолпонбек агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Эми бул биз багы президенттин жарлыгы менен курултайды өткөрүү күнү белгиленгенден бери эфирлерибизди байма-бай уюштуруп атабыз. Эми бул курултай 4-чү жолу өтүп аткандыктан жалпы уюштуруу иштери бир системага келип калды болуш керек. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү күндө баягы уюштуруу иштери кайсы этапка келип калды, кандай иштер жүрүп атат учурда? Эми өзүңүз айткандай, бул кантсе да баягы 4-чү жолу өтүп аткандыктан биринчи же экинчи жолку курултайлардай болуп баягы эл арасынан кандайдыр бир нааразычылыктарды билдирген, бул жерде мындай болуп калды, бул жерде тигиндей болуп калды, бул жыйын тигиндей туура эмес өттү, бул жыйын мындай туура болуп калды деген нааразычылыктар түшкөн жок, дээрлик түшкөн жок. Анан баягы биздин администрациянын атай ушул уюштуруу боюнча өкүлдөрү 10 октябрга чейин жерлердин баарын, аймактардын баарын кыдырып, ошондо дагы 4-чү жолу өтүп атканына карабай, курултайдын жобосу менен кайрадан дагы бир жолу тааныштырып, жыйындар кандай өтүш керек, делегаттарды тандоо кандай жолдо болуш керек, кандай баягы мыйзам эмнени талап кылат, жобо эмнени талап кылат, баарын көрсөтүп, окутуп чыгышкан. Ал окууну өткөндөн кийин баягы жерлердеги жыйындар азыркы күндө жерлердеги жыйындар өтүп атат. Анткени жалпы жыйынга, баягы курултайды шайлоочу жыйынга делегаттардын өкүлчүлүк деп коет мунучу. Ошол өкүлчүлүктөрдү жиберүү өтүп атат азырчы. Азыр өкүлчүлүктөрдү жиберүүнүн процесси жүрүп атат. Ал өкүлчүлүктөрдү өтүүнүн процесси 28-inde бүтөт. 28-ден кийин анан 1-ноябрда баягы жалпы республикалык делегаттар шайлоонун жыйыны өтөт да. Мындай айтканда курултай деп аташы мүмкүн, же жыйын деп аташы мүмкүн, аны өздөрү билишет, ошол жыйынды өткөрүүчүлөр. Ошол күнү дайындалат турбайбы? Ошол күнү дайындалат, Кудай буйрса. Анан ошону менен баягы ошол күнү республикалык курултайдын делегаттары мындай айтканда шайланат. Анан шайлангандан кийин ал 10-ноябрга чейин кайрадан документтерин текшерүү процесси башталат. Анткени баягы кантсе да баягы ар кандай адамдар шайланып калышы мүмкүн. Анткени баягы соттолгону бар, же болбосо мындай мыйзам талабына туура эмес келген жагдайлары бар адамдар делегат болуп калышы мүмкүн. Бул укук коргоо тараптар тарабынан, анан биздин комиссия тарабынан текшерилип чыгат. Текшерилип чыккандан кийин анан ушул 10-ноябрдан баштап ушул делегаттардын укугу бекити. Укугу бекитти, андан кийин анан баягы курултайга катышуу процесси башталат да. Курултайга катышуу процесси ал өзүнчө жалаң эле делегаттар менен өтө турган процесс. Ошо делегаттар менен өзүнчө жыйындар өтөт. Бардык аймактарда, райондордо дегендей. Эми мунун баары эле тартипке түшүп калды, Кудай буйрса, кантсе да 4-чү курултай өтүп атканына байланыштуу. Мунун баары мындай бир баягы биринчи курултайдагыдай, экинчи курултайдагыдай, ал түгүл 3-чү курултайда да ар кандай неме болбой, быйыл тынчыраак өтүп атат да, тынч өтүп атат. Анан быйыл кандайдыр бир деңгээлде, ачык айтсам, мындай делегаттардын ортосунда дагы делегаттарды шайлоодо дагы менин оюмча делегатка өкүлчүлүктү көрсөтүүдө да кандайдыр бир мындай бир атаандаштык деле көп байкалбай атат. Мунун себебин эмнеден көрөбүз? Анткени мына өзүңүздөр билесиздер, астыда жогорку кеңешке шайлоо турат. Жогорку кеңешке шайлоо тургандыктан
жогорку кеңешке бир округтан азыр орточо бир 17-20 тегереги болуп калды. Орточосун айтканымда. Эми баягы талапкерлерди каттоо бүткөнгө чейин бир 20-25-тин ортосу болуп калчудай. Демек, баягы курултайга делегат болом деген адамдардын көбү немеге коюп койду. Теге талапкерлигин жогорку кеңешке коюп коюшту. Анан ошондуктан айрым бир талапкерлер мага чейин телефон чалып атышат. Мен курултайга да делегат болуп алсам, анан жогорку кеңешке да талапкерлигимди каттап койсом, анан эгерде теге жогорку кеңешке өтпөй калсам курултайга делегат болуп бара берсем болот деп. Бул дагы маанилүү маселе экен, эми өтө маанилүү маселе. Анткени эми бир округтан маселен 30 талапкер коюлса, 27-си эле аял кишисин кошкондо 27-си эле теге депутат болуп келет дагы. То есть 3 эле депутат болуп келет да 27-си калып калат да. 27-си интеллектуалдык деңгээли күчтүү адам калып калат да. Анан ошол адамдар курултайга делегат болуп келсе жаман деле болбойт болчу. Бирок тилекке каршы биздин мыйзамдарыбыз ага жол бербейт. Анан ошондуктан бул жолку курултайдагы мындай бир кайчылаш, өзгөчөлүк ушу жагынан да болуп атат да. Ошондуктан ушундай кырдаалда азыр делегаттар шайлоо жүрүп атат. Демек, талапкерлигин койгон адамдар делегат болуп шайлана албайт. Эгерде кимдир бирөөлөр жогорку кеңешке талапкерлигин коюп койгон болсо, анда курултайга делегат болуп шайлана алышпайт. Ал жогорку кеңешке гана талапкер болуш керек да. Ушундай. Негизги буга чейин сиз айтып атпайсызбы, уюштуруу иштеринде айрым кемчиликтер болгон, ошол эле жана жол жобосун айтып атабыз, делегаттарды дайындоо, шайлоо, анан алардын көтөрө турган маселеси дагы жөнүндө. Баягы биринчи курултайда өтө бир майда маселелерге чейин көтөрүлүп кеткендиги айтылган, кийин ал нерсе дагы түзөлүп, дээрлик баягы социалдык маселелердин 80% айтылбагандыгы белгиленди кийинки курултайлардачы. Азыр мындай делегаттарга кандай талап бар ошол маселе көтөрүүдө өзгөчө? Эми муну жашообуздун мыйзам ченемдүүлүгү катары карашыбыз керек да. Анткени мына мисалы теге делегаттарды кимдер шайлап атат? Жергиликтүү адамдар шайлап атат, Мисалы жергиликтүү жашоочулар шайлап атат. Эми жергиликтүү жашоочу кайсы бир айылды алсак, ошол айылдан мисалы сизди делегат кылып жиберсе, биринчи орунда эмне турат? Биринчи орунда ошол айылдын мындай жетишпеген жагы турат да, туурабы? Эмне ошол айылда кемчилик бар? Алар ошол айылдагылар отуруп алып республикалык деңгээлдеги маселени эмес, өзүнүн айылын ойлойт. Анан өзүнүн айылында балким мектеп жок. Балдары мектептен кыйналып атышат. Же болбосо жол аябай жаман, жолдон кыйналып атышат. Же болбосо тиги көпүрөсү жок, суудан өтө албай кыйналып атышат дегендей сыяктуучу. Мына ошол кыйналып аткан маселесин чечип келсем барып, президентке чейин айт деп жибергени бул мыйзам ченемдүүлүк. Муну туура эмес кабыл албаш керек. Биринчи, экинчи, үчүнчү курултайдын делегаттары көбүнчөсүн эле социалдык проблемаларды көтөрүштү дегендин түпкү жагы ошол ошол жакта жатат. Мамлекетибиздин өсүп өнбөй калган, экономикасынын өзү өнбөй калганында, мамлекетибиз көп жыл бою элди карабай койгонунда жатат. Анан мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы жылдарда 600дөн ашык мектеп салынды, социалдык объектилер салынып атат, ооруканалар салынып атат, бала бакчалар салынып атат, жолдор курулуп атат дегендей. Бүгүнкү күндө эмне болду? Бүгүнкү күндө элибиз мунун баарын мамлекет куруп берерине ишенип калды. Мамлекет куруп берет демек депчи. Анан эми бул 4-чү курултайда менин оюмча, бул эми менин жеке пикирим, баягы мектеп куруп бер, бала бакча куруп бер, же болбосо жол оңдоп бер деген проблемалар, сунуштар азыраак келет болуш керек. Бирок баары бир айтылат. Анткени бүткүл республика боюнча бул маселени чече элекпиз. Бул маселе толук чечилип бүтүп элек. Убакыт керек. Убакыт керек. Анткени президентибиз айтпадыбы, мына 3 жылга чейин республикада бир дагы айыл калбайт, мектеп болбогон. Мектеби жок, мектеп салып бер деген айыл калбайт дебедиби? Мен баягы президенттин өзүнүн планы бар. Астыда 10 жылдыкта Кудай буйрса бир мектеп, бир класста 20-25 эле бала окуп калат. Мектептер ушунчалык көп салынгандыктан
азыркыдай бир класста 40-50дөн окубайт. Мына шаардагы мектептерибизде азыр 40тан бала, 45тен бала окуп атат бир класста. Эми кандай билим алат ошолорчу? Ал мындай айтканда алар ошол жерде 1 саат бою отуруп аны ошону окуткан мугалимдин өзүнүн кандай оорчулук келип атат. Анткени 1 сааттан 45 мүнөттүн ичинде 40 баланын кайсынысын сураганга жетишет, кайсынысына көңүл бөлгөнгө жетишет. Мунун баарын баягы президентибиз түшүнгөндүктөн астыңкы 10 жылдын ичинде бул проблеманы толук чечебиз деп атат да. Толук чечебиз. Бир класста ашса 20-25 гана бала болот. Мындайча айтканда, мугалим ар бир балага көңүл бөлгөнгө жетишиш керек да. Мына ошондой пландар туруп атат. Булардын баарын эми азыр элибиз көрүп калды. Бийликтин айткан сөз аткарыларына ишене башташты. Мисалы мындан биринчи курултайыбызда баягы элибиз келгенде өтө чоң чуулуу маселелер көтөрүлгөн, аны эсиңиздерден чыга элек болсо керек. Анан ошондо баягы президентибиз чыгып, экинчи курултайда деле ушулардын баары, булардын баары аткарылат десе, ишенбегендер көп болгон, соц тармактарда ушунчалык мактанып атат деген сөздөр көп болгон. Анан баягы биринчи формалдуу жыйын болот. Формалдуу жыйын деген сөздөр көп болгон. Андан кийин бул президент капсула салат, качан алар бүтөт деген сөздөр көп болгон. Эми мындай да баары жомоктогудай эмес да, баягы катап сакалын жулуп туруп эле ыргытып койсо эле шарт деп эле үйлөр пайда боло калгандайчы. Бул үйдү салыш үчүн деле убакыт керек да. Анан ошол убакыт өттү, мынакей Кудай буйрса президенттин айткан сөздөрүнүн баары ашыгы менен аткарыла баштады. Анан бүгүнкү күндө элдин ишеним пайда болду. Элдин жүрөгүндө азыркы күндө президентибизге болгон, мамлекетибизге болгон, мамлекеттик бийликке болгон ишеним өтө бекем. Анткени мына мен ушундан 2 жыл мурда мына ушул өзүңүздөргө келип деле мен көп чыгып сүйлөй берлем да. Ошондо элден суранчумун. 2 жыл чыдап бергилечи. 2 жыл чыдап берсеңер астыда чоң өзгөрүү, өнүгүүлөр болот. Ошондо анан көрүп, ошондо ушул бийликке ишенесиздер, ушул бийликтин айтканына ишенесиздер десем, мени соц тармактарда өтө көп тепкиге алышып, сен калттай сүйлөп атасың, тиги президентке аябай ашыкча баягы мындай айтып жатканда кошомат кылып атасың деген мааниде мени көп тепкиге алышаар эле да. Анан аны деле мен мыйзам ченемдүүлүк катары кабыл алчумун. Себеби Садыр Нуркожоевичка чейинки президенттер ушу Садыр Нуркожоевич сыяктуу эле укмуш сөздөрү сүйлөгөн. Учурунда Атамбаев деле баягы президент болорунун астында элдин астына чыгып алып, бул эмне деген шумдук, светтин баасын момунча кымбат кылып салды. Мен президент болуп барсам тиги керек болсо 40 тыйынга түшүрүп коем деп ушундай укмуш убадаларды берген. Шайлоонун астындачы. Андан шайлангандан кийин деле баягы момундай кылабыз, тигиндей кылабыз деген сөздөрдү сүйлөгөн. Андан кийин анан баягы мындай бир президент жыл сайын кайрылуу жасайт да элгечи. Момундай иштер аткарылды, момундай аткарылды. Андай кайрылуусун да токтотуп калган. Себеби кайрыла турган эч нерсе жок да. Момуну жазадым, эми момуну жазайын деп айтканга эч нерсеси жок болгондуктан ал өзү отурган жылдарда элге кайрылуу дегенди да жазабай койгон. Ушул сыяктуу баягы элдин көңүлү бийликтен калган. Бийликке ишенбей калган элчи. Булар айта берет. Анан биздин депутат болуп келген депутатка талапкерлигин койгондорду укмуш убадаларды беришчү. Анан келип эле бирок бирөөсү аткарылчу эмес, көбү аткарылчу эмес. Анан ошондуктан элдин көңүлү бийликтен ушунчалык калып, бийликке болгон ишеним таптакыр эле жок койсо болуп калган. Анан мына акыркы мынакей Кудай буйрса 2-3 жылдан бери бийликке болгон ишеним кайра пайда болду. Бүгүнкү күндө бийликке ишене баштады элчи. Бийлик айтканын аткарат экен. Бийлик элдин суроосун угат экен, элдин талабын угат экен деген ишеним пайда болду. Эмне себептен бул курултайга делегат болгонго баягы кызыгышып, баягы талашышат. Себеби курултайдагы айткан сөздөр аткарылып атат. Мисалы мына 3-чү курултайда 3000ден ашык суроо талап түшкөн элден. Өзү 700 эле делегат келгени менен 3000ден ашык суроо талап түштү да.
ошол 3000ден ашык суроо талаптын 70%тен ашык аткарылды бүгүнкү күндөчү. Анан 70%тен ашык аткарылып, калган 30%-ин аткарылуунун астында турат. Бирөөсү дагы мындайча айтканда могу ишти кароосуз калган эмес. Баары баягы көзөмөлдө, контролдо туруп атат. Алар эмне себептен? Жыл бою көзөмөлдө дагы жыл бою баягы отчеттор берилип атат, жооптор жөнөтүлүп атат, атай жана курултайдын катчылыгы бар, ошолор аркылуу мына сиздин баягы айтканыңыз момундай стадияда момундай болуп атат деп аткарылбай калгандары болсо, эми чоң курулуштар да, чоң курулуштар, чоң иштер, эми алар жылдар талап кылып атат. Мисалы мына эмди жылы, андан аркы жылы 30-жылдарга чейин аткарыла турган чоң иштер бар. Булардын баары аткарылып кете берет да. Мына ошондон кийин элде курултайга болгон ишеним пайда болду. Биз ошо курултайга барып, бийликке айтсак, ал аткарылат экен, ишке ашат экен деп. Мен мисалы ошолордун бир экөөсүн айтсам, мына тиги Кызыл Кыя менен неменин Оштун ортосундагы ноокат жолу. Эмне деген жаман жол. Канчалар ыйлап, канча жолу сөз болду эле, ошол курултайда келип көтөрүлдү эле. Мына азыр жаркыраган жол курулуп, сонун болуп. Мына тиги Алайкудан келген бир делегатыбыз өзү президенттин астына чыгып, Садыр Нуркожоевич, эгер мен мага айтып берсеңиз, Алайкуга барып көрүңүзчү. Биздин Алайкунун жолу ушундай болуп калды деп айтты эле. Мына Карагулжадан баштап Алайкуга чейинки жол оңдолуп, баягы жолуна салынып. Мына ушул жака ушундай баягы курултайда козголгон маселелер мындай ишке ашкандан кийин эл ишенип калды да. Коррупциялык жагдайларда айткан учурлар дагы болду. Коррупцияны баягы өзүңүздөр билесиздер го, бир айыл өкмөт 11 гектар жерди сарай менен ээлеп алганды келип алып туруп, ошол 11 гектар жердин сарай менен ээлеп алды. Ошону эмне кылат деген сөзү ал маселе да чечилди. Айыл өкмөтү камалды дегендейчи. Ошол сыяктуу баягы элдин үнү бийликке жетсе аткарыларына эл ишенди. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы курултайдын кадыр баркынын көтөрүлүп атканы, курултайга делегат болуп барам деп баягы деген талаптын көтөрүлүп атканы дагы ошондон болуп атат. Институттун керек экендиги. Институттун керек экендиги. Анын үстүнө президентибиз мындай кылып койбодубу? Ошол курултай өтүп аткан күндөрдө жана филармониянын бир капталында министрлер катары менен отурушат. Ооба. Бүт министрлердин өздөрү отурушат. Ниязбек, например, маданият министри, саламаттыкты сактоо министри, финансы министри, экономика министри деген сыяктуу транспорт министрлердин өздөрү жардамчылары менен отуруп, эл менен ошол келген делегаттар менен жүзмө-жүз жолугушуп, ошолордон түшкөн арызды кабыл алышат. Анан жана мен айтып атпаймынбы, 700 делегат келип, бирок 3000ге жакын ошол жана министрликтерге түшкөндөрдүн баарын, бирок ошол түшкөндөрдүн баарын курултайдын катчылыгы кайра каттап, мисалы ар бир министрден сурап чыгат, сизге канча неме түштү деп. Мага баланча түштү. Ошонун баарын каттап эсепке алышат. Анан ошонун баарын көзөмөлгө алып атат да. Анан ошол андан сырткары жана курултайда чыгып сүйлөгөн адамдардын эми анын баарына сөз берүүгө мүмкүн эмес да. 2 күн болсо дагы регламент бар. Регламент бар. Ошондой болсо дагы 2 күндүн ичинде 100дөн ашык делегат сүйлөп атат. Ошондо баягы бир 3дөн 1 сүйлөп калып атат да делегаттардын. Алардыкы да өзүнчө көзөмөлгө алынып калып атат. Мына ошондуктан баягы курултайдагы айтылган сөздөр жөн эле бир талаага айтылган сөздөр эмес. Бул сөзсүз түрдө ишке аша турган, мындайча айтканда элдин үнү болуп кабыл алынып атат да. Анан мына президентибиз өзү дагы ошол тиги 3-чү курултайда айтпадыбы, тиги бул курултайдын өткөнүнүн эң чоң пайдасы биз аймактарда эмне проблема бар экендигин жакшы билип калып атабыз. Мисалы Нарында эмне маселелер, Жалал-Абадта эмне маселе, Баткенде эмне маселе, эмнелер жетишпейт, кайсы аймакта эң көп суроо, мисалы мектеп, кайсы аймакта жол, кайсы аймакта эмне деген маселелер, момундай маселелердин баары ачык чыгып атат. Мына ошонун баарын биз социалдык изилдөө жүргүзгөнүбүздө кайсы аймактардагы эң чоң проблемалар бар экендигин билип, биз ошого өзгөчө көңүл бөлө баштадык деп баягы 3-чү курултайда этегинде жыйынтыктоочу сөзүндө ошондо айтпады беле. Ошол сыяктуу баягы бул баягы аймактардагы элдин арасында эмне бар?
Эл карапайым эл эмнени каалап атат, эмне жетишпегендиги бар, эмне жетишкендиги бар. Жайыттарга чейинки маселелер көтөрүлбөдү. Ошолордун баардыгы президентке чейин жетип, анан 2 күн бою ошол жерде президент өзү да кетпей отуруп атат, премьер-министрибиз да кетпей отуруп атат, жогорку кеңештин төрагасы да кетпей отуруп атат, министрлердин баары отуруп атат. Мына ушунун өзү эл менен бийликтин ортосундагы тыгыз байланыш. Мындайча айтканда, мындай бири-бири менен болгон мамилени аянтча сүйлөшө турган аянтчанын эң чоң жакшы аянтчасы ушул курултай болуп атат да. Ошондуктан курултайдын баркы көтөрүлүп бекем болуп аткан ошондон. Азыр эми ошол делегаттарды шайлоо процессинде болуп атат да азыр. Эми делегат болуп ошол курултайга катышам деп ниеттенип аткандарга сиз айткандай чын эле жыл сайын баягы курултайдын деңгээли, анда көтөрүлө турган маселелердин деңгээли дагы көтөрүлүп баратат да жылдан жылга. Азыр эми сиз кандай ошол делегаттарга кандай сунушпу же мындай өзүңүздүн пикир катары эмнени айтат элеңиз? Кандай деңгээлдеги бир 4-курултайда эмнелер айтылса деп күтөт элеңиз мисалы? Мен ошону өзүм да сизден суранайын деп атканымды сиз мен билип койдуңуз да, мындай көз ачыктай болуп суроо бердиңиз. Себеби мына азыр баягыдай мектеп куруп бергиле, ушул шайлоочулардын айтат элем да, ошо делегаттарды шайлаган шайлоочуларга жалпы эле элибизге кайрылып айтат элем. Баягыдай мектеп куруп бергиле, жол куруп бергиле, көпүрө куруп бергиле дегенди айтпасаңыздар деле биз мамлекет жасайт. Мамлекет аны жасай турганына жалпы элибиз да ишенди. Ошондуктан эң чоң маселе бүгүнкү күндө курултайга келге турган депутаттардын элибиздин нарк салты, элибиздин байыртадан келаткан мүнөзү, элибиздин байыртадан келаткан мындай бир өзгөчөлүгү. Мына ушул жагына өзгөчө көңүл бөлсөк деп айтар элем да. Мына президентибиз бекер жеринен биринчи жарлыгын адамдын руханий аклагы жана дене тарбиясы жөнүндө деп кабыл алган эмес. Ал ошол жарлыкты кабыл алгандан кийин ошол жарлык боюнча атайы концепция кабыл алынган. Бирок тилекке каршы ошонун иштөө процесси жай жүрүп атат. Анткени себеби мунун ичинде көп жагын эл чече турган маселе бар. Элдин пейилинин оңолушу, кыялынын оңолушу, мүнөзүнүн оңолушу, таалим тарбиясынын оңолушу. Мисалы, мына президентибиз бир нече жарлыктарды кабыл алды. Теге үнөм боюнчачы, ысырапкорчулукка жол бербейли. Бирок эл арасында бул жарлыкты айрым бир аймактарда аткарса, айрым бир аймактарда аткарбай атышат. Анан ушунун баары мына курултайда көтөрүлүш керек да. Анткени биз азыр мына президентибиз көп айтып атпайбы, жаңы Кыргызстанды куруп атабыз депчи. Жаңы Кыргызстанды мындай деп элестетели да, жаңы Кыргызстан жалаң эле жаңы имараттардан, жаңы жолдордон, жаңы мектептерден, жаңы курулуштардан, жаңы ишканалардан турбайт. Жаңы Кыргызстан жаңы адамдардан турат. Эң башкысы жаңы Кыргызстан жаңы кыргыздардан туруш керек. Жаңы кыргыз адамынан туруш керек. Жаңы кыргыз жаранынан туруш керек. Мына ошол жаңы кыргыз жаранынын мүнөзүн калыптандыруу жагына курултай иштей турган милдети бар. Курултайдын эң чоң милдети ошол жагында. Мына мисалы үнөм деп айталычы, Эми мисалы ушул мен өзүм нарындан болгондон кийин нарындык тараптарды айтайынчы. Кийинки жылдарда баягы аш көп болсо каада көп деп, Кудай келсе бир түштөндүрмөй деген неме чыга калган. Ал илгери жок болчу, салтыбызда да жок андай нерсе. Бул түштөндүрмөйдө бир түштөндүргөндө 1 жылкы 2 жылкы союп 20га чейин кой союп жегендер болуп атат. Бир күнгө барган куда айланайын тиги кашкырдан да этти жей албайт. Жөн эле чыгым, жөн эле мындай айтканда ысырапкорчулук чектен ашкан. Аш көп болсо каада көп деген бир мындай бир жок нерсе да, жок нерсе. Мына ошого окшогон нерселерди жок кылышыбыз керек. Мына ошого окшогон нерселерди курултайда келип, жалпы курултай чечим кабыл алыш керек. Мынакей тойду момундай кабыл алалы. Момундай кылып өткөрөлү. Теге маркумду койгондо момундай кылалы, момундай тартипте өткөрөлү.
тигил куда тоскондо момдай салтты кабыл алалы, момдан ашык кылбайлы, жана канчалык чыгымдарга барбайлы, ошончолук эле чыгым бергиси келип атса, акчалай түрүндө ошол 2 жашка берсин, анда чогултуп туруп, мына конвертке салып туруп, мына 2 жаш силер норекини үй аласыңарбы, машина аласыңарбы, керегиңерге жараткыла, биздин силердин эмеңиз деп. А болбочу болсо союлган ошо кудага деп соет дагы өздөрү жеп алат, анан жөн эле баягы чыгым неме болуп калып атат да. Ошондуктан ушул сыяктуу нерселерди курултайда көтөрүлүш керек. Курултайга ошону элибиз айтып жибериш керек. Муну жалпы эл боюнча, Кыргызстан боюнча кабыл алалы дагы, курултайдын чечимин чыгарып, курултайда ушуну айтыңыздар, анан ошону менен биз ушундай тартипке өтөлү деп, анан курултайдын чечими кабыл алынгандан кийин анан кайра делегаттар өзүнүн айылына барганда биздин жообуз боюнча дагы, мыйзам боюнча дагы шайланып келген делегат кайра баргандан кийин шайлоочуларына отчет бериш керек. Анан ошол отчет бергенде айтышы керек, момундай тартип кабыл алынды, жалпы элдик курултайда бүткүл республика боюнча, мисалы жанагы тиги түштөндүрмөй дегенди жойдук. Мындан ары андайды кылбайлы, уят болобуз анда. Ошентип жалпы кыргыз эли ушундай чечимди кабыл алса, курултай кабыл алса, анан биз өткөрсөк андай болбойт деп деген сыяктуу чечимдерди кабыл алыш керек да. Мына ушул жагына курултай угуш керек. Анткени курултайдын милдети да ошондой, мындай бир тарыхый миссиясын карасак деле, тарыхый миссиясы деле ошол элдин эң башкы мүнөзүн, наркын, салттын, тилин, аң сезимин ойготуу жагында. Анан ошону бийлик менен биргеликте жүргүзүүдө. Ошонун түпкү максаты ошондо да. Демек сиз баягы руханий деңгээлдеги бир маселелер көтөрүлсө деген. Ооба, руханий деңгээлде маселелер көтөрүлсө деген оюмду айтып атам да. Чолпонбек ага, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Эми курултайга чейин дагы бир топ убактыбыз бар. Буюрса дагы келип биз менен өзүңүздүн оюңузду бөлүшүп, пикирлешип кетесиз деген ойдобуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздерге да рахмат. Сиздер Түз эфирде Ала Толаев берүүсүн көрдүңүздөр. Анда биз 25 декабрда Бишкекте өтө турган 4-чү элдик курултайды өткөрүү тууралуу сүйлөштүк. Мейманда курултайды өткөрүү, делегаттарды шайлоо жана координациялоо боюнча уюштуруу комитетинин мүчөсү, президенттин кеңешчиси Абыкеев Чолпонбек агай болду. Бүгүнкү күн эсебинен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.